Ошол сиз өзүңүздүн апаңыз жөнүндө бир аз айтып берсеңиз, мындай кичинекей кезде кандай тарбия берди эле? Себеби мындай азыр көрүп атабыз да, ийгиликтүү киши чоң жетишкендер жетти, анан буюрса кайрымдуулук кылып атат, канчалаган адамдарга сооп иштерге мындай дайыма алдыда да. Албетте бунун артында ата энеси турат да. Себеби убагында тарбиясын берип, убагында батасын берип, анан бир өз ата энеңиз жөнүндө айтып берсеңиз. Эми апабыз биздики эми жашоо кандай мындай. Эми бул нерсени биз дагы кээде айтабыз, что бизде да жаш балдар бар да, балким ошолорго мотивация болуш үчүн дагы баягы эми жүрөктөн чыккан нерсе жүрөктөн. Бул жака Нурсултан чакырганда мен даярданып да келген жокмун. Аллах Таала жүрөккө эмнени салса ошону айтабыз дедик да. Биздин ата энебиз биринчи класстан эле ажырашып кеткен негизичи. Ата энебиз өзүнчө биринчи класстан бери ажырашып кеткен. Апабыздын колунда, атабыздын колунда болдук. Апам албетте жакшы адам. Ушул жака, ушул ийгиликке жеткенибизде апамдын бир дубасы менен чыгар балкимчи. Апам эч качан мындай дүйнө жыйнаган эмес, мындай дүйнөгө кызыккан эмес. Бирок адамдарга ар дайым жакшылык кылат эле. Биз ушу эзимде квартирада жашап атканда биз өзүбүздүн квартиранын акча төлөй турганга мүмкүнчүлүгүбүз жок эле да. Ошо үйдө бир нан турган эле. Бирок биз деле кичине чоңоюп калган элек. Бирок кошунанын балалдары аябай кичекей эле, 2-3 жашта. Бирок жалгыз эле бир нан бар эле кечинде жейбиз деп атканчы. Бирок ошо кошуна сурап келгенде апам ошол нанды ошол жака берип койгон эле да. Балким апам ошондой адамдарга жакшылык кылган себебинен ошондой апама Аллах Таала балдарды насип эттиби деп ойлойм да. Эми албетте апам намаз окубайт, бирок биз колдон келишинче аракет кылабыз. Апамдын жүрөгү да Алланын колунда. Бирок ар дайым апам үчүн дуа кылабыз, аракет кылабыз. Кудай буйруса иншалла намаз окуп, Кудай буйруса бекем. Эми жашоодо адамдын өзүнүн бир мечтасы болот го. Мечтам меники, Аллага шүгүр, Аллах Таала ушул жашта келгени акылга сыйбай турган байлыктарды берди, атак даңкты берди, Аллага шүгүр. Бирок мен бир максатым бар. Ошо апам тирүү кезинде апам менен чогуу Кабаны айлансам деген максатым бар иншалла. Ошол максат Кудай буйруса жакын күндөрү ишке ашат деген ойдобуз да. Амин, амин. Аллах ошол күндөргө иншалла жеткизсин иншалла. Байкем айтып берсе, мен да мындай жүрөк сезимдер менен ойноп кетти да, ар кандай болупчу. Себеби мен кичинекей кезде эми так 11 жашта элем. Тилекке каршы биздин ата энебиз мындай 2 жолго түшүп ажырашып кеткен. Анан мен тайнем кадам жайда турчу да. Өз токтогулдан болот тайнелеримчи, тайларым. Анан кадам жайга бардык. Анан 7 класс 1 жыл окугандан кийин 7 класска тапшырам да. Анан апам дайыма умтулчу да, ушул баламды жакшы окутайын депчи. Ошондой мындай лицейге, ошол убакта Кыргыз Түрк Семити лицейине, анан мындай экзаменге алып кирди. Анан мен экзамен көңүлсүз эле жазып койдум да. Биринчисин жакшы өтүп, экинчисин эмне кылам биякта окуп деп, анан мындай эле чыгып кетип калдым да. Анан апам завучка кирип суранда да, балама бир шанс бергилечи депчи. Аябай суранда мындай өлү жалырайт го мындай. Пожалуйста, балама бир шанс бергилечи, мындай бул өзү окуйт жакшы депчи. Анан мен экзамен жаздым. Тур жаман болуп кеттим, мага ушундай жалдырып атса деп. Мага экзамен жазып, жакшы Кудайга шүгүр лицейге кирдик, окудук. Анан окуп атканда үйдө акча калбай калды да. Эм тартылыш. Анан балаңды тайнелерим окуудан алып салалы дем, контрагы өзү аз эле экен. 8.000 сом төлөчүбүз 1 жылга. Элестеңиз, 1 жылга 8.000 сом. Тамак аш, бүт мектеп, китеп иштеп ичинде. Анан мамам айтты, мен анда кеттим Россияга иштеген. Анан Россияга кетип иштеп, ушу 5 жыл контрагыбыз төлөдү. Ошол окудук. Байке айтса, эстеп кетип атпаймынбы? Кудайга шүгүр, Алла разы болсун. Дальше окудук, жакшы болду. Окудук, илим алдык, билим алдык, жакшы адамдар менен тааныштык. Апалар разы болсун. Мен дальше сүйлөй албайм. Чындыгында айтканда, бул ата энебиздин биздин жашообузда ролу өтө чоң. Анан баарыбыз ошол 90-чу жылдарды жашадык. Союз кулагандан кийин ушундай кризис болуп калыптыр. Албетте биздин мындай балалыкты эстей турган болсок, чындап чай менен, нан менен ушундай өттү да. Бирок
атайын десе өзүңөрдүн эмне бар болгон болсо баардыгы ушул балдарга берген да. Балдарга берген. Анан мен да ошол 2003-жылы исламды кабыл алгам. Анан бул негизи мындай себептерди айта турган болсок, мен да ойлоп атам, ошол эң негизги себеби бул ошол апамдын дуасы депчи. Себеби мен уктап атканда ал дайыма келип, жанына келип, мындай дуа кылчу экен да. Мындай христианский молитва болсо деле, мындай дуа кылып туруп, анан күндө ушундай дуа кылчу экен да. Анан ойлоп атам, ошол белким Алла субхана тааля ошол апамдын дуаны кабыл кылып туруп, анан ушундай хидаят берген депчи. Машалла, жана толкундан күтпөдүм, Кудайга шүгүр. Ушул апам мындай окуунун айынан ушул лицейге кирип, жакшы адамдар менен таанышып, англисче сүйлөп, башка тилдерде сүйлөп, ушул дүйнөгө чыгып, мындай айтканда көп мамиле, Кудайга шүгүр көп мамлекет көрүп келдик, алхамдулилля. Ушул эми жакшы адамдар менен, мындай айтканда ошол жолго багыттап койду да. Апаларыбызга Кудай таалам ыраазы болсун. Просто мындай эстеп аябай ыраазы болуп кеттим апама. Байкем айтып берип атсам деп өзүмдү мындай өзүмдү конвертация кылыпчы. Иншалла Кудайым берекесин берсин. Амин.